Boyga жеткен уулу атасын хажга алып бара жатып, кербенге акчасын төлөп, учкаштырып, бир канча жол жүргөндөн кийин кербен эс алды. Учурдан пайдаланып атасы, мен бир жеңилдеп алайын, дарат сындырып деп. Улам узап, башы көрмөй калган чукурлукка түшүп кетти. Жылгага. Ал учурда кербен эс алып, кербен башы кеттик, жылдык деп жөнөп калды. Жигит эки ортодо арсар. Кербен башына келип, кичине күтө турсаңыз, жок, жол алыс, аттанышыбыз керек, деди. Атасына барайын десе, авретин көрүп калгандан коркот. Ошентип турган учурда атасынын башы дөңсөдөн көрүнгөндө чуркап барып, дароо аркасына отуруп, кербен кетип калат да, аркама отуруң эле деп отургузду. Ошол жерден көтөрүп, кербен башыга кол булгалап, мына мен жетип калдым деп, атасын төөгө мингизген атасы аябай шолоктоп ыйлады. Атасынын аягынан кармап, бир жериңизди оорутуп койдум ба ата? Жок балам, жакшы эле. Айтыңчы, эмнеге ыйлап атасы, айтыңчы десе, кагылайын жаным балам. Дал ошол мени көтөргөн жериңден ушул жерге чейин мен атамды көтөрүп келген элем да. Сен бүгүн мени ошол жерден көтөрүп келдиң. Атаңыз менен апаңызга кандай мамиле кылсаңыз, адашпастан Аллах ошондой нерсени бердиртет. Ал адашпайт. Жакшы кызмат кылсаңыз, жакшы кызматкер жолу кылат. Жаман мамиле кылсаңыз, сизге жаман мамиле кылуучу инсанды Аллах өзү жолуктурат сизге.